Айнур, Швейцариянын улуттук ашканасы жөнүндө эмне билесиң? Швейцария ашканасы абдан көптөрдү жана коңшу өлкөлөрдүн ашканасынын элементтерин камтый турганын билем. Эң туура, бүгүн биз буйруса эң таанымал швейцариялык даамды даярдайбыз. Бул иште бизге өзгөчө конок Швейцариянын Казакстандагы элчиси Салман Бал мырза жардам берет. Sounds very interesting. Let's get started. So this is our kitchen. Биздин ашканага кош келипсиз. Бизде бардык керектүү ингредиенттер бар. Жана биз бүгүн эмне даярдай турганыбызды билүү бизге абдан кызык болуп турат. Ооба, бүгүн бизде башкы тамак эмне болот? Бүгүнкү тамак раклет деп аталат. Raclette. Бүгүнкү күнү Швейцария эмнеси менен көбүрөөк белгилүү экенин билсеңиздер керек. Cheese. Сыр, шоколад саат, сыр. Андыктан албетте бүгүн биз сырды колдонобуз. Раклет бул сыр кошулган салттуу даам. Анын тарыхы дээрлик 1000 жылдан ашык убакытты камтыйт. Керемет. Раклет сырынын өзгөчөлүгү ал тоолуу аймактын миңдеген метр бийик жеринде оттогон уйлардын сүтүнөн даярдалганында. Абдан өзгөчө ыкма окшойт. Ооба, андан бийик жерде өскөн чөптөр сүттүн сапатына таасир этет. Анын курамын кадимки сүттөрдөн башкача кылат. Таза абадан да дем алат, чынбы? Туура, таза абадан дем алып көк чөптөн оттойт. Андан соң сыр даяр болуп калган кезде тегерек жумуру болуп чыгат. Ушундай тегерек бөлүкчө. Ооба, абдан чоң тегерек сыр болот. Бул жол менен 5-7 килограмм чыгат. Ал толук даяр абалга жетиш үчүн 6 ай убакыт керек. Ал канчалык узак турса, анын даамы ошончолук өзгөрөт. Адатта 6 айдан кийин сыр жегенге даяр болуп калат деп айтышат. Бирок ошол аралыкта ар жума сайын аны табигый ингредиенттерден жасалган атайын аралашма менен иштетип туруу керек. With some salts and special all natural ingredients. Сырга өзгөчө даам бериш үчүн. Эң туура, мурда электр пайда болгонго чейин бул сырдан салттуу даамды мындай кылып жасашчу экен. Сырды ортосунан экиге бөлүшкөн, жана кесилген жагын мешке жакын коюшкан. And then they would put the front that was cut towards the fire. Okay. Андан ары ириген бөлүгүн сууга бышкан картошкага салып жешкен. Ириген сырды кырып алган иштин жүрүшү француз тилинде ракле деп аталат. Сырдын раклет деген аталышы да ушундан келип чыккан. French, when you take the cheese that has melted away, you call it raclette, and from there comes the name raclette. Кызыктуу тарых экен. It's quite a long story. Анын тарыхы абдан узак. Азыркы учурда раклетти колдонуунун эки ыкмасы бар. Биринчи ыкмада сырдын тегерек кесимин экиге бөлүп, электр мештин табына салат. Сырдын үстүнкү бети ысыйт жана акырындап эрийт. Бул иштин жүрүшүн жеңилдетүү үчүн биз бүгүн экинчи ыкманы колдонобуз. Мен аны индустриалдык деп атап коем. It's below it and then it melts. Right. But to make it easier, I brought today what we call maybe the industrial version of eating cheese. Yes, we have to. Ушул атайын жабдуунун жардамы менен туура айтамбы? Ооба, биз аны электрге кошобуз жана азыркы учурда электр мешти ысып жаткан үстү түз атайын идиш деп пайдаланабыз. Аны биз мунун үстүнө коюп алабыз. And then there are 8 persons that can eat at the same time. So each person has a shovel like that. Бул жабдуу бир учурда ушул эле жерден 8 кишиге сыр берип тойгузганга жарайт. Ар бир адамдын ушундай сыр салына турган депкир болот. Андан кийин биз аны ушундай кылып жабдууга жайгаштырабыз. Сыр эрип жаткан кезде анын үстүнкү бөлүгүнө жашылчаларды же грилде эт бышырууга болот. Бул даамдын эң мыкты өзгөчөлүгү ашкана ээси катары сиздерге тамак жасоо үчүн көп убакыт коротуунун кереги жок. Анткени бардыгы иштин жүрүшүнө катышууга жана чогуу даярдоого тийиш. Бул адамдарды жакындаштырган активдүүлүктүн бир түрү. Мен дипломат катары бул тамакты өзгөчө жакшы көрөм. Мында эч протокол жок. Бардыгы чогуу иштейт жана жардамдашат. Ошондуктан ал жылуу маанай жаратууга жана баарына өзүн ыңгайлуу сезүүгө жакшы жагдай түзөт. Сиз бул ыкманы көп колдоносузбу? Даярдоонун жүрүшү негизинен сыртта жасалабы? Жок, бардыгы бөлмө ичинде болот. Бирок сиз туура баамдадыңыз. Чынында бул иште абдан тыкан болуу керек. Себеби
кийинки күнү үйдүн ичи бүт сыржытанып калышы мүмкүн. So Okay. Жакшы, түшүнүктүү. Анда бул жабдууну бир аздан кийин колдонобуз, туурабы? Later today, right? exactly. Ооба, эң алгач картошканы кайнатып алабыз. Аны биз жасай баштадык. Эми калган жашылчаны тоок этин тууру калды. Жана биз эң башкы ишке даяр болуп калабыз. And then we are ready. Жакшы, анда киришели. Жакшы, анда баштайлы. Сиздер эмне туурайсыздар? Жана мага эмне иш бересиздер? Мен эмнени алсам? With what? Мен баклажан туурайт окшойм. Eggplants, right? Мен болсо кабакты тандайм. Go with zucchini. Анда мен пиязды туурайын. Okay, great. Бул тактай сизге. Рахмат. Now, Бычакты берип кое аласызбы? knives? Келгиле колгап кийип алалы. Okay. Мына бул сизге, элчи мырза. Алыңыз. Рахмат. Yes. It's good Ушуну that кандап you койгонуң жакшы болуптур, Даурен. very Эң sensitive маанилүү detail. нерсе. Ооба, коопсуздукту ойлодум. We were talking Өткөн about чыгарылышта this ушул жөнүндө сөйлөштүк эле. And then maybe in the meantime, Аңгыча раклет эмне соусундук менен жели турган айтып берейин. Ал ысык чай же ак вино менен сонун болот. Бизде азыр түштүн убагы. Андыктан чайды тандаш керек деп ойлоп турам. Okay. so since it's lunchtime, I think we go rather for tea. Yes. Албетте. Someone can already. Ошондуктан чайга суу даярдаш керек. Yes. Just to continue. Yes, the day. Yes. Мага тиги чоңураак бычакты берип коесуздарбы? The biggest one. Just do it in kind of not Эң башкысы жашылчалар өтө чоң жана өтө майда болбосун. Алар орточо өлчөмдө тууралышы керек. Анда баклажанды жалпак туурайын. Эң туура. Жакшы, жалпак туурайлы. Ошондо бул тамак Швейцариянын эң башкы улуттук даамы болуп саналабы? Мен негизги улуттук тамактарды экиге бөлөт элем. Алардын бири фондю деп аталат. Ал дагы сырдан жасалат. Ооба, албетте фондю. that you eat in a pan. where Аны you түз эле табадан колдонсо болот. eat in the- with bread Ал кашык менен нан кошуп жейилет. in the pan. And this is the second national dish. But it's interesting. Ал эми раклет экинчи таанымал улуттук даам. In other countries, Да бир кызыктуу факт. Адатта башка өлкөлөрдө улуттук тамактар көптөй даяр болот. Мисалы, 5 бармак канча убакытта бышат? take to prepare beshbarmak. 2-2 жарым сааттай. Мына, кеп ушунда. Ал эми швейцариялык улуттук даамга аз убакыт талап кылынат. Картошканы бышырып аласың, сырды эритесиң, жана тамак 10 мүнөттөн кийин даяр болот. Андыктан бул даамды даярдоо абдан тез жана эң оңой. Өзгөчө баарынын колу бош болгон азыркы учурга ылайыктуу экен. Азыр адамдардын үйдө тамак жасоого убактысы абдан аз. That would be. I would say initially it was a farmer's meal. Дегеле башында бул даам фермерлер арасында таралган. Алар тынымсыз иштешчү, тамак бышырганга убакыт жок болгон. Мына ошентип бул улуттук даам болуп калган. The national dish, yeah. Жашылчалар тууралуу даяр болгуча мен силерге Швейцария тууралуу кибер фактыларды айтып берейин. Бул өлкөнүн аймагы чакан болгонуна карабай, өзүнүн маданий ар түрдүүлүгү менен белгилүү. Швейцарияда 4 расмий тил бар. Алар француз, итальян, романш жана немис тилдери. Калктын 60% немис тилинде сүйлөйт. Дүйнө өлкөлөрүнүн арасында иммигранттардын эң чоң үлүшү Швейцарияга туура келет. Алар жалпы калктын 25%-ын түзөт. Сиздер Европадагы эң алгачкы вегетариан рестораны бүгүнкү күнгө чейин Швейцарияда иштерин билчү белеңиздер. Сюрихтин борборунда жайгашкан Хаус Хит рестораны эң белгилүү ушундай жайлардын бири. Ал 1898 жылы Амброзиус Хитл мууну башкарат. Ал кезде борбордук Европада тамакты эти жок жейт деген ойго келгис түшүнүк болгон. Жана эттен баш тартуу идеясы абдан таң калтырган. So the very idea of giving up meat seemed quite unusual. Swiss people consume more Швейцария жарандары дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө караганда шоколадты көп керектейт. Ар бир адам жылына 11 килограммдай шоколад жейт. Алдыңкы 18 компания жыл сайын 172 тонна шоколад өндүрөт жана 60% шоколад экспортко кетет. more than 60% of being exported. Switzerland Швейцария Европадагы эң бийик жерде өскөн жүзүмдүктөрү менен да белгилүү. Алар Вале кантонундагы Виспертер менен айылында жайгашкан. Ал жүзүмдөр деңиз деңгээлинин 600 метрден 1100 метрге чейинки бийик жерлерде өсөт. is above sea level.
ушул даамдын өлкөнүн аймактарына жараша ар кандай түрлөрү бар деп ойлоп турам. Бул туурабы? Түрлөрү болушу мүмкүн, бирок сыр окшош эле. Бирок анын даамы даярдалган жерге жараша айырмаланышы мүмкүн. Ал эми гриль үчүн башка ингредиенттер жөнүндө айтсак, мында толук түрдө эркиндик бар. Гриль жок жасаса болот, таптакыр башка жашылчаларды пайдаланууга дагы болот. Кээ бирөөлөр чучка этин, уй этин же тоок этин кошот. Башкалар таптакыр эт колдонбойт. Варианттар абдан көп. Some might put beef, some might put chicken, some might put no meat at all. So Yes. it's all kind of flavors you have. What is also the good thing, because of the process when this cheese Дагы бир кызыктуу жагы, ракле сыры жетилүүгө коюлган 6 ай ичинде бүткүл лактозасын жоготот жана даяр болгондо лактоза камтыбаган кызыктуу сүт азыгы болуп чыгат. without lactose. Yes. Ошондо бул пайдалуу азык болуп калат. Healthy. Ооба, Швейцария ашканасында сизге эмне көбүрөөк чагат? Of Switzerland. I would actually say Ракле сыры. Мага баарынан ракле көбүрөөк чагат. Швейцария Европанын борборундагы абдан кичинекей мамлекет экенин унутпоо дагы маанилүү. Андыктан, албетте биздин ашкана француз, итальян жана немис ашканаларынын көп элементтерин камтыйт. Анда микс экен. Абдан туура. and if you go Эгерде сиздер азыркы Швейцарияга барсаңыздар, анда пицца менен пастаны сөзсүз жолуктурасыңар. Алар швейцариялык салттуу даамдарга кирбейт. Бирок өлкөдөгү белгилүүлүгү менен Швейцария ашканасынын бир бөлүгү болуп калды десек болот. Бирок ири жыл мурда Швейцариядан пицца же паста көрүү мүмкүн эмес болгон. very few people would know pizza pasta in Switzerland. So it's also Чын элеби? Кызык экен. it's interesting. Өлкөнүн улуттук ашканасына саясий кырдаал кандай таасир эткени абдан кызыктуу. Мисалы, иммигранттар Италиядан ошол эле пицца менен пастаны ала келген, бирок ага чейин жергиликтүү калк мындай тамактарды билген эмес. The traditions, Анан алар өз каада салтын, маданиятын жана ашканасын ала келди. very interesting. Мен дагы бир аз сарымсак турайын. Look okay. Ушундай жалпак болобу? Же аларды дагы майдагалайынбы? Жок, баары сонун. Сиз чыныгы адистей турадыңыз. What about Yes. I'll take it. Рахмат, мактаганыңызды кабыл алам. Жакшы, биз аяктап калдык. Карасаңыздар, картошканы гана күтөбүз жана ошону менен бүтөт. Супер. Actually, Биз этти дагы турашыбыз керек. meat, yes. Даурен, сен этти турай аласыңбы? Go Sure. О, албетте. after Мына эт. this. This is Бул really сулпет го. great. Ооба, тооктун сулпети. Патиссондорду кандай кылабыз? Аларды турабайбыз. So, how should I cut it? Этти чоңураак турайынбы? Large pieces? I would do small pieces. Ал грилде эртерээк бышышы үчүн майда кылып тураган жакшыраак Quickly болот. Okay. on the stone. Okay, so how about Уруксат этсеңиз, Швейцариянын Казакстандагы элчиси катары жашап жана иштеп келе жатканыңызга канча болду? ambassador of this country to Kazakhstan? How many years? Биздин өлкөдө сизге күчтүү таасир калтырган эмне бар экен? Maybe interesting facts about our country has impressed you so far. Actually, Баса, мен элчиликтин расмий сайтындагы сиздин кайрылуу сөзүңүздү окудум. Анда Казакстан менен Швейцария абдан ар түрдүү болгон менен көптөгөн окшоштуктары бар деп айтыптырсыз. Kazakhstan and Switzerland are two very different countries, but have some much comparable things. Could you- Similarities, right? Similarities, yes. What kind of Ал кандай окшоштуктар? Kind. Oh, there are many. О, алар абдан көп. Биринчи кезекте бул көп улуттуулук. Швейцария сыяктуу эле Казакстанда абдан көп сандагы этникалык топтор жашайт. Силер көп тилдүү өлкө болуп саналасыңар. Силерде 2 расмий тил бар. Бизде 3 расмий тил иштейт. Эки өлкө тең деңизден алыс жайгашкан. Казакстан жана Швейцариянын абдан таасирдүү коңшулары бар. Силерде жана бизде кооз тоолор бар. Кыскасы окшоштуктар көп. Exactly the same. So they are really kind of, you have the mountains, we have the mountains. There are many similarities in that sense. Yeah. But at the same time, Ошол эле учурда Швейцария Казакстанга салыштырмалуу абдан кичинекей. Балхаш көлүнүн аянтынан дагы кичирээк деп ойлойм. geographically, and you are much bigger. Of course, Бизде силердикиндей мунай жана газ сыяктуу табигый ресурстар жок. Ошондуктан улуттуу айырмачылыктар жана окшош жактары арбын деп айтып өткөм. that's why I said while you are different, we also have many similarities. Yeah. Did it help you? Бул сиздерге биздин суук борбордуу өзүңүздөрдүн үйдөгүдөй сезүүгө жардам береби? Our capital. I One of the most arrived. coldest. It's the second coldest. Yes, so to speak. Yeah. No, I Биз бул жака былтыр аягоонада келгенбиз. Жакында 6 ай болот. Мен биринчи кышты ушул жерден өткөрдүм. Чынында баардык борбордогу суугу катуу кыш жана аяз жөнүндө эскертишкен. Ооба, кышкысын суук, бирок мында күндүзгү жарык, күн тийген күндөр абдан көп. Бул жакшы жардам берет. to say, everybody warned me about the winter, but what I think is good, yes, it is cold, but you have a lot of daylight. You have a lot of sun,
and that actually helps. Жалпысынан бул жага келгеним мага абдан жакты. Мени жылуу кабыл алышты жана өзүмдү жайлуу сезем. Мен кайда барбайын, мисалы шаарда сейилдеп жүргөн учурда адамдар дайыма жардам берерин билем. Бирок тил үйрөнүү азырынча оор болуп жатат. Very helpful. The language remains a challenge. Бирок азыр тил үйрөнүп кээ бир сөздөрдү колдонуп жатасызбы? I'm learning Kazakh language. Ооба, мен казак тилин окуп жатам. Бул оңой эмес. Ошума караганда сиз жакшы үйрөнүп жатыпсыз. Quite good progress. Мен казак тилиндеги эң узун сөз мүчөлөрү менен чогуу 48 тамгадан турат деп уктум. Right, yes. Эң туура. The endings. But I'm getting there. Actually, I'm lucky because Бирок мен окуунулантып жатам. Дегеле түрк тилин билгеним оңдой берди болду. Жакшы жардам берип жатат. I hope that I will never Эми кийин казак тилинде китеп жаза албасам деле керек. Бирок түшүнүү жана баарлаш үчүн үйрөнүү бир топ кыйын турат. Yes. No, it's important. Language is an important. Дегеле тил өлкөнүн маданиятын жана анда болуп жаткан окуяларды түшүнүү үчүн абдан маанилүү аспап болуп саналат. I can manage it. And you can call yourself, I think, a Сизди bilingual билингвист деп атасак болобу? Сиз адатта канча тилди колдоносуз? in your daily life. Күндөлүк жашоодогуну айта албайм. Бирок жалпы алганда 7 тилде сүйлөйм. 7 тил билгениңиз жакшы экен. Суктанса болот. That's amazing. Yeah. Бирок арасында казак тили жок. Ошол үчүн пайдасыз. Kazakh, yes, but Эчтеке эмес, баары алдыда. Ошондо кайсы тилдерди билесиз? So German, French, English, Немис, француз, англис, Норвегия. oh, Spanish. Кызык экен. it's interesting. Испан, курд жана түрк тилдерин билем. So it's Ошонун баары сиздин дипломат болуп иштегендин пайдасыбы? yes. Yes, and Ошондой десем болот. Бирок көп тилди дипломат болгонго чейин эле билчүмүн. I spoke before I became diplomat. Oh, Мурда эле. earlier. Earlier, yeah. Ооба туура. Мен Түркияда өтөрөлгөм. Ошол жакта мектепте окуп түркчө үйрөнгөм. Биздин үй бүлө түрктектүү. Андыктан үйдөн көрд тилинде сүйлөшчүбүз. Андан кийин швейцар, немис мектебинде окудум. Жана ал жактан немис тилинде окудук. Ал жактан французча жана англисче дагы үйрөндүк. Then we learned French and English. Wow. It's a unique Бул абдан кызыктуу тажрыйба экен. I've experienced. That's great. Бирок мен казакча үйрөнүшүм керек. Yes, but if you know Сиз Turkish, түркчө билгенден кийин бул анча татаал болбош керек. shouldn't be a problem. So, Ооба, сөзсүз жардам берет. Бул жетиштүүбү? Ашыгы менен. more than enough, yeah. Бул жетиштүү болобу? Анткени казактар этти жакшы көрөрүн билесиз. Meat lovers. Ооба билем. Канча көп болсо ошончо жакшы. Эч жөнүндө сөз болгондо биз баарын жегенге даярбыз. Then I suggest we bring the machine over to Мен биздин жабдоону жана бул жерде биз сураган азыктын баарын кошуна бөлмөгө алып өтүүнү сунуштайм. Жакшы, табактарга салып таш баралы. Бул көп убакытты албайт деп ойлойм. So we are very excited Биз about тамак даярдоонун кийинки баскычы боюнча толкунданып турабыз. Эмнеден баштайбыз? please. Now you take your shovel Эми кара табакты алып, ал жага жалпак тууралган сырды коюп, биздин мешке салыш керек. and put the shovel into the oven. Okay. Okay. Oh, this is, the whole procedure. Exactly. About And then it, yeah. while Сыр иригичи грилге буша турган этти, жашылчаларды жана башкаларды салабыз. Бирок келгиле эң алгач бул азыктар күйүп кетпеш үчүн зайтун майынан бир аз ээп коелу. that sometimes it gets so that it doesn't kind of stick. Yes, yes. Жакшы. Okay. And then you choose yourself. Грилге койгуңуз келген азыктарды тандаңыздар. Картошканы кийин пайдаланабыз. Can I Бадыраңды коелу. Биз аларды грилге койбойбуз. Анда келгиле баклажан жана кабакты коелу. Жакшы болот. so interesting. Бул абдан кызыктуу, кандайдыр бир экзотикалуу иш экен. Туура, мындайды биринчи жасашым. Okay. Kind of put here. And then also some chicken. Бул жака тоок этин кошобуз. Келгиле аралашып кетпеш үчүн тоок этинин бир аш айраны колдонобу. Жакшы. And then some onion. Андан кийин пияз кошобуз. Мен мурда айтып өткөндөй, бул тамак даярдоого баардык коноктордун катышуусу абдан кызыктуу болот. Everybody has to work. Just put them Yeah. in here. Kind of very Абдан interesting. көрсөтмөлүү иш экен. I love it. Бул мага абдан жагат. Very interactive activity. Сиздер да өзүңүздөрдүн сырга бир аз сарымсак кошуп койсоңор болот. Мисалы мен жакшы көрөм. Эгерде жакса кошуп алсаңар болот. It's very much whether you like garlic or not. Exactly. Then Жакшы, бул жерге биз тоок этин кое алабыз. here like that. And it will be prepared. Бар ойдогудай болуп бышабы? Well, I hope Үмүт so. кылам. That's Yep. Okay. Мунун бети абдан ысык экен. Ооба, бул гриль сыяктуу. It's like a grill. Oh, Yes, so please be Awayлагыла. careful, guys. yes. And it's Менимче kind of биздин sticky. ингредиенттер Maybe бир аз we жабышып should жатат. add Бир аз some май salt. кошуп коелубу? come.
because it's Ушул жетсе керек. Эттин майы бар жерлерге койгонго аракет кылгыла. Тоо этинде улам которуп туруу керек. and then you have to turn around the chicken, especially from time to time. So we can say like almost every Швейцарияда ар бир үй-бүлөдө ушундай жабдуу бар деп айтканга болобу? Болот албетте. Many would have it, yes. Okay. Yes. And people Көпчүлүк адамдарда ушундай ашкана жабдуусу бар жана аны менен ар түрдүү учурларда раклет даярдашат. Мисалы жаңы жылдын алдында, туулган күндөрдө жана башка байрамдарда кимдир бирөөлөр бул тамакты дайыма бышырат. Бул үй-бүлөнүн табитине жараша болот. Бул тамакты колдонууга байланышкан кандайдыр бир салт жок. Карасаңыздар, жашылчалар кызарып калды. and here you see the vegetables, they are getting grilled. Биздин сыр эмне болот? The cheese you have to Ал эрийче күтө туруу керек. it's starting to Макул, ал эрий баштаганын көрүп турам. Мурда раглет жөнүндө эч качан уккан эмессиздер да. Жок. Эч качан ооз тийген эмеспиз. First experience. Сиздерге жагат деп ойлойм. Yeah. Биринчи жолу ооз тийебиз. Эми бир нече мүнөт күтө туруу керек болот окшойт. Ооба, сыр даяр болуучу күтө турушубуз керек. maybe you can Аңгыча сиз Казакстандагы иш күндөрү болгон кандайдыр бир кызыктуу окуялардан айтып бербейсизби? in Kazakhstan. May I ask you what is the most challenging Дипломаттын ишиндеги эң башка кыйынчылык эмне? diplomat? I would say specifically here. Эгерде Казакстан жөнүндө айтсак, анда биринчи кыйынчылык бул тил билбегендик. Дипломатка өзү иштеп жаткан өлкөдө эмне болуп жатканын түшүнүп турушу зарыл. Бул үчүн тилди билиши керек. Менин көпчүлүк кесиптештерим элчилер орусча сүйлөйт. Мен болсо билбейм. Бул бир аз татаалдык жаратат. Russian, for example, which I don't. Okay. I think that's the big challenge. But what the Ал эми кызыктуу окуялар боюнча бир учурду айтып берейин. Өткөн жумада Казакстандагы ыраазылык күнүн майрамдоонун урматына уюштурулган концертке бардым. Анда өлкөнүн маданий көп түрдүүлүгүнө байкоо салууга мүмкүн болду. Бардык аймактардан ар түрдүү музыкалык жана бей жамааттар катышты. Мага абдан жакты. music and dance groups from all of the regions and Бул мен үчүн абдан күтүүсүз жаңылык болду. Анткени Швейцарияда, деги эле Европада Казакстан тууралуу аз билишет. the element, the surprising part, in Switzerland for sure, but I think in Europe as general, people, we don't know much about this region. And then coming, discovering that actually Бул жака иштегене келип, мен ушундай байлыкты жана көп кырдуулукту таптым. Бул жакта бир гана тил, бир гана маданият эмес, абдан көп тил, түрдүү эл, түркүн маданият бар экен. very homogeneous but very heterogeneous, and then to discover all these different languages, groups, cultures, the history. Дал ушул максат үчүн биздин канал иштеп жатат. Yeah. I mean, you have a very Сиздерде тарых кандай бай. Чынын айтсам, ал жөнүндө мурда эч нерсе билбейт элем. I was not aware before I prepared to come to Kazakhstan. So now my Менин сырым даяр болуп калды. it's getting ready. What you Эми эмне кылабыз? Биз картошканы алабыз. Азырынча сыр мештин ичинде болсун. keep the cheese in the machine for the time being. Эгерде бул аз болсо, картошканын дагы бир кесимин алсаңар болот. Take a second one if you think that's a small one, Жок, бул сиз үчүн. and then you can Эми картошканы ушундай кылып туурайбыз. cut it in pieces like this. Анан үстүнө сырды куябыз. Бул жака биздин жашылчаларды, эгерде бышып калган болсо, тооктун этин кошобуз. Okay. And then it's also nice with some of these Vegetables, right? vegetables there. Piece of chicken as well, if it's ready. And then you take the cheese, you take that wood. Андан кийин эриген сырды картошкага салыш үчүн жыгач депкирди пайдаланасыздар. Мына ушундай кылып. Okay. Yes. Түшүнүктүү, жакшы. Oh wow. And then while you're eating, Анан дароо мешке жаңы сыр кесимин салып койсоңор болот. Сиздер муну жегиче алар даяр болуп калат жана бул иште кайталап койсок болот. second round. Okay. Ошондо биз бул ишти канча кааласак ошончо жолу кайталай алабыз. Ооба, тойгонго чейин болот. I feel like I'm Until you full, right? Мага эң мыкты ресторанда отургандай сезилип жатат. Yeah. Et voilà. Эми тамагыңды андоосун деп айтабыз жана баштайбыз. Мага бул кандай таасир калтырары? Раклет сыры жагабы же жокпу ушул кызык. Бир секунда. Be careful, the cheese is very Абайлаңыз, сыр абдан ысык. very good. Мен дамдуу болот деп ойлойм. Анткени сырдын баардык түрүн жакшы көрөм. Ооба, мен дагы. You can put salt. Сиздер туз, калемпер же баардык керек татымалды кошо аласыздар. what do you think? Кандай экен? Абдан даамдуу.
Ооба, оюңуздар кандай? Бул сиздер мурда жеп көргөн тамактарга окшош бекен? Yes, it has Ооба, some окшош бетет. It's so Бул абдан даамдуу. Yes. No, it's Керемет. great. It's great. Similarities. Эмнеге окшош экен? All kinds of dishes with. I forgot. Бул эри сыр колдонулган тамак окшош. Аталышын унутуп калдым. And cheese is like Okay. Ооба, эри сыр. But I think this is Бирок сыр кошулган себептүү бул тамактын өзгөчө даамы бар деп ойлойм. uniqueness. Бул ошол сырды даярдоо ыкмасынын өзгөчөлүгүнөн деп ойлойм. Cheese is prepared. Yes, exactly. Бул өтө даамдуу экен. Gorgeous. Сиздерге жакса кубанычтамын. Мага да жакты. With grilled Бул грилдеги жашылча менен сонун айкалышты. what Swiss people Швейцариялыктар адатта бул даам менен эмне ичет? this dish. Our two options. Албетте ар ким каалаган суусундугун иче алат. Бирок адатта эки вариант бар. Сыр ашкасында жакшы сигиш үчүн ак шарап же ысык чай ичилет. It is said, I don't know whether it's proven, it is said Right. that we should drink white wine or hot tea. We have hot tea with Yeah. us today, so I think That's great. we can do it. Бүгүн бизде ысык чай жакында даяр болот. Бул абдан даамдуу экен. Бирок бизде мындай ашкана жабдуусу жок. Андыктан кийинкиде биз сиздин чакырууңузду күтөбүз. We'll be waiting for your invitation. With pleasure. Yes. Кубануу менен. Taste I it. think we should. Дал ушундай ашкана жабдуусун чыгарган швейцариялык компанияны казакстандык рынокко алып чыгуу керек деп эсептейм. Kind of machines. Макул. Here in our Биздин local жергиликтүү market, рынокко. After all, Switzerland Швейцарияда Казакстандын экономикасынын эң ири инвесторлорунун бири эмеспи? in Kazakh economy. Exactly. Эң туура. We are actually the third biggest investor. Биз үчүнчү эң ири инвестор болуп саналабыз. Мен өзгөчө швейцариялык компаниялардын товар экспорт кылуу менен гана чектелбей, бул жактан улам көбүрөөк өнүм чыгарып жатканы I кубандырат. think it's very important for Kazakhstan as well that production is happening here. And I mean, also, this is yeah. in when we were. Өндүрүштүн өлкө ичинде иштеп жатканы Казакстан үчүн дагы абдан пайдалуу. Биз бир аз мурда эки өлкөнүн окшоштугу жана айырмачылыгы жөнүндө сүйлөштүк. Биздин дагы бир айырмачылык бизде болгону бир табигый ресурс, суу гана бар. Бизде мунай, газ жана башка пайдалуу кен байлыктар жок. Invested in know-how, in technology. Yes. And that's why we have some. Ушундан улам Швейцария технологияларга кызыгып жана инвестиция сала баштаган. Бизде эң алдыңкы изилдөө университеттери жайгашкан. Анткени биз жакшы жашагыбыз келсе, балуктарга ээ болушубуз керектигин түшүндүк. Анткени бизде табигый ресурстар жок. Башка нерсе ойлоп табуу керек болчу. Бизде мисалда бул технологиялык прогресс, балким табигый ресурстардын жоктугу бул жагынан бизге жакшы түрткү болсо керек. Анткени Казакстандагы көбүрөөк бөлүгү мунай газ секторуна негизделген экономикадан четтөө үчүн канчалаган күч аракет жана ресурстарды жумшап жатканын көрүп турабыз. Now to come away from the economy based only on oil, Right, yes. petrol and oil. And also the water management is a very Абдан big туура. topic. Эми суу ресурстарын башкаруу маселеси биздин чөлгө. Борбордук Азия аймагы үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Ошондуктан бул жаатта Швейцария менен кызматташуу абдан маанилүү. It's very vital in this regard. Албетте, сөзсүз. Okay, and I want to offer you maybe to Сизге make чай sure сунуштоого with уруксат coffee. этиңиз. Чын жүрөктөн рахмат. So now let's Анда move эмесе on биздин программанын to the кийинки next бөлүгүнө өтөлү. part of our- yes. So that's the Бул болсо dessert. десерт. That is dessert time. Ооба, бул And десерт these үчүн убакыт. ones are Мында бизде казак улуттук десерти болуп саналбаган эклер бар. Бирок чыкталган азык казактын салтуу даамы болуп саналат. Side of the eclair is very traditional. It's in this Ал куурулган тааруудан даярдалган улуттук шириндиктен турат. Биздин чоң энелер ушул пайдалуу ингредиентти көптөгөн тамак аш түрүн даярдоого дайыма пайдаланышкан. Kind of element of the food. Our grandmothers, for example, use when they cook different dishes. So you can. Thank you. Өтүнүч алыңыздар. It's really Мында кечки тамактан кийин чай ичкен кандай сонун. our dinner. Yes. Ооба, сырдан кийин. So, how can you rate Бүгүнкү бышкан тамакты сиз кандай баалайсыз? today cooked, in your opinion? I think it's Because for us, Биз үчүн бул абдан сонун даамдуу тамак болду. Менимче бул Казакстандагы эң мыкты раклет болду деп ойлойм. Ура, эң сонун. Wow, great job. Биз аны чогуу даярдадык.
Мен эгилердеги таарунун даамын сезип жатам. ingredient in it. Бул таару деп аталабы? Yes, it's called Ооба ошондой. taro. From which region is it? Бул кайсы аймактан келди? It's universal. Негизи бул бардык аймактарда колдонулат. Бул абдан өзгөчө казак ингредиенти. Very good. Yeah. Great. Discovered it. Мен даамдап көргөнүбүзгө кубанычтамын. Мурда билчү эмесмин. And I guess we've got Анда эмесе биз сизге one чакан белек тапшыргыбыз келет. specific present for you. So, this is Бул дагы таарудан жасалган жана шоколад капталган казак улуттук шериндиги. it's made of chocolate and millet as well. Рахмат. So the millet Бул part азыктын is ичине inside дагы here. таару салынган. Very good. You will fill it. Эң сонун экен. Чоң рахмат. Сөзсүз ооз тием. Баса швейцариялык элчи кантип швейцариялык шоколадтан ала келген жок деп ойлоп калбаңыздар. Жакшы. Chocolate on the table. If Мен сиздерге шоколад алып келдим. Ал столдо турат. Швейцариядагы эң белгилүү тоо Маттерхорн тартылган чыныгы швейцариялык шоколад. a real Swiss chocolate with the Matterhorn, of course, the famous mountain. Yeah. And I actually. Тилекке каршы мында бир эл таңгак бар. Андыктан сиздерге бөлүшүп алууга туура келет. Жарайт. Бул эң сонун белек. Чоң рахмат. Thank you very much. Сиздерге рахмат. Достор, ушуну менен биздин көрсөтүү аяктады. Бүгүн Швейцариянын Казакстандагы элчиси Салман Бал мырза бизде конокто болду. Көрүшкөнчө. Time.